Башкы прокуратура экс-президент Алмазбек Атамбаевке коюлган 6 дооматтан 5-өнү негиздүү деп тапты. Бул чечимди 2 комитет колдоп, жалпы пленардык жыйынга жөнөттү. Казакстандын Арыс шаарындагы ок-дары сактоочу кампанын жарылуусунан набыт болгондордун саны 3 кишиге жетти. Жаракат алгандардын саны 200гө жакындап, чукул кырдаал режими уланууда. Балдардын гармониялуу өнүгүүсү мамлекеттин артыкчылыктуу багыты бойдон калат. Балдардын укугу жөнүндө конвенциянын кабыл алынышынын 30 жылдыгына байланыштуу улуттук форум өттү. Кооптуу коондарыбыз. Адистер Кыргызстанга ташылган түшүмдөрдө нитраттардын өлчөмү 3 эсеге жогору болуп жаткандыгын айтып, коңгуроо кагышууда. НТС каналынын эфирин жаңылыктар маалымат программасы улантат. Саламатсыздарбы? Студияда Айнура Кабатай кызы. Башкы прокуратура экс-президент Алмазбек Атамбаевке карата депутаттар тарабынан айтылган айыптардын 5-өнү негиздүү деп тапты. Бүгүн башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов парламенттин 2 тармактык комитетинин жыйынында маалымат берди. Анын айтымында экс-президент Алмазбек Атамбаевди Кой таштагы тамынын жери мыйзамсыз Кримтөбөл Азиз Батукаевди бошотууну уюштурган, акча адалдаган АК Инвест компаниясына тиешеси бар Бишкектин жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга аралашкан ТЭЦК көмүр ташыган ишкананын кызыкчылыгын короогон деп шек саноого кылмыштын белгилери бар. Ал эми бийликти узурпациялап, уюшкан кылмыштуу топ түзгөн, өз режимине каршы чыккан депутаттарды, коомдук ишмерлерди, журналисттерди куугунтуктаган деген кинеге Атамбаевдин түздөн-түз катышы жок деп табылган. Комитеттер башкы прокурордун маалыматын эске алып, жалпы жыйынга кароого жөнөттү. Бишкек жебин модернизациялоо долбоорун ишке ашырууда Кыргыз Республикасынын укуктарын жана кызыкчылыктарын сактабастан проект аткаруучу TBI Кытай компаниясына негизсиз артыкчылыктар берилгендиги, жыйынтыгында мамлекетке өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилгендиги боюнча кылмыш иши козулган. Аталган кылмышка Бишкек жебин модернизациялоо долбооруна экс-президент Атамбаевдин тиешеси бар экендиги, анын өзүнүн Бишкек жебин модернизациялоо долбоорун Кытай эл республикасынын байланышкан кредит алуу аркылуу ишке ашыруу боюнча бардык стратегиялык чечимдерди, анын ичинде подрядчиктик Кытай тарабынан тандалышына макулдук берүү, тийиштүү мамлекеттик органдардын башчылары менен ар тараптык талкуулоодон кийин жеке өзү мамлекеттик башчы катары өкмөт менен биргеликте кабыл алгандыгы жөнүндө Атамбаевдин саясий жарыялоосу. Аталган чечимдерди кабыл алууда өлкөнүн президенти негизги роль ойношуна, мамлекеттик органдардын жана кызматкерлеринин жоопкерчилик дефицити калыптанышы, тышкы саясатта өлкө башчысынын милдеттери жана туруктуу өнүгүү улуттук стратегиясынын ишке ашырууда талаптар себепкер болгон деген саясий билдирүүсү менен тастыкталып жатат деген күнөө коюу боюнча. Мурдагы башкы прокурор Аида Саляновага пневмония диагнозу да коюлду. Бул тууралуу анын жакындары билдиришти. Салянова жүрөк илдетине байланыштуу Бишкектеги 1-чи тергөө абагынан улуттук кардиология жана терапия борборуна которулган болчу. Маалыматтарга караганда, учурда медицина кызматкерлери анын өпкөсүн жасалма аппарат менен дарылап жатышат. Эске салсак, экс-башкы прокурор Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошоп чыгышына шектүү катары быйыл 3-июнда камакка алынган. 2 күндөн кийин Бишкектин 1-Май райондук соту аны 26-июнга чейин Бишкектеги номер 1-чи тергөө абагында камоо тууралуу чечим чыгарган. 2 апта мурда ал жүрөк илдетинен улам ооруканага которулган. Өткөн жума күнү Аида Салянованын бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу адвокаттары Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотуна арыз менен кайрылып, бирок ал канааттандырылган эмес. Казакстандын Түркистан областынын Арыс шаарындагы ок-дары сактоочу кампанын жарылуусунан улам жабыркагандар саны өсүүдө. Бул тууралуу Казакстандын өкмөт башчысы Аскар Мамин билдирди. Кырсыкта 1 жергиликтүү тургун жана 1 аскер набыт болгон. Ар кандай деңгээлде жаракат алгандардын саны 200гө чукулдады. Санитардык авиация менен бетапканаларга жеткирилгендердин арасында 18 бала, 13 кош бойлуу жана 5 жаңы көз жарган келин бар. Алардын абалы менен президент Касым-Жомарт Токаев барып таанышып, медициналык көмөк көрсөтүү боюнча кошумча күчтөрдү тартууну буйруган. Ошондой эле Казакстандын Ички иштер министрлигинин аскердик тергөө бөлүмү ок-дары сакталган кампадагы жарылуу боюнча кылмыш ишин козгоду. Кырсыкка эмне себеп болгондугу азырынча так айтыла элек. Жергиликтүү тургундар шаардын ортосунда бир нече жолу ири жарылуу болгондугун билдиришүүдө.
Арыс шаарында 43 000 киши жашайт жана полиция аларды дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырууда. Эске салсак, 2009 жылдагы Арыстагы кампада сакталган жардыргыч заттар жарылып, андан 4 киши каза таап, 20дай адам ар түрдүү жаракаттарды алышкан. Ал арада Арыстагы кырсыкка көңүл кошуп карабаган кыргызстандык активисттер гуманитардык жардам чогултуу боюнча демилге көтөрүшүүдө. Алар оқ-дары сакталган кампа жарылган шаардан эвакуация болгон тургундарга өзгөчө бөбөктөргө жардам иретинде ар кандай гигиеналык каражаттарды, оюнчуктарды жана медициналык каражаттарды чогултууну башташты. Жабыркагандарга жардам чогултуу Бишкектин спорт сарайына жакын жерде уюштурулат. Ошондой эле Эл сомдо электрондук капчыгында атайын эсеп так ачылды. Чогултулган каражатты, жардамды Казакстан парламентинин депутаты Нуржан Альтаев өткөрүп алары белгиленген. Кыргызстанда балдар укуктарын коргоо жаатында алгылыктуу иштер жүргүзүлгөнү менен балдар үйүндө тарбиялангандардын саны кыскара элек. Бул тууралуу бүгүн улуттук форумда айтылды. Учурда 12 000 бала интернаттарда тарбияланып келет. Алардын 95%-нын ата-энелери бар. ЮНИСЕФтин изилдөөсүнө ылайык, турмуш тиричиликтин кыйындыгынан ата-энеси тирүү туруп жетимге айлангандардын саны өстү. Бириккен Улуттар уюмунун балдардын укуктары жөнүндөгү конвенциянын 30 жылдыгына арналган улуттук форумдан Рахат Жаныбекованын репортажы. Балдардын укуктары жөнүндө Бириккен Улуттар уюмунун конвенциясынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына арналган улуттук форум бүгүн Бишкек шаарындагы Аларча мамлекеттик резиденциясында өттү. Иш-чарага өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков өзү катышты. Кыргызстан балдардын өлүмүн 3-төн 2-ге кыскартууга жетишкен 62 мамлекеттин бири. Президенттин айтымында келечек муундун укуктарын коргоо ата-эненин гана эмес, мамлекеттин, коомчулуктун милдети жана парзы. Конвенцияда белгиленген баланын укугу анын толук жана гармониялуу өнүгүүсүн эң мыкты камсыз кылуу принциптери биздин коомдун тарыхый кырсысына туура келип, Кыргыз Республикасы тарабынан толугу менен колдоо тапкан. Биз илгертен эле балага карата болгон баалуулуктарды аздектеген коом болуп келгенбиз. Ата-бабаларыбыз балдарды бапестеп, кийинки муунду чоң камкордук менен өстүргөн. Кыргызстандын балдарды коргоо боюнча азыркы учурда көрсөткүчү да жаман эмес. Өлкөдө балдардын укугун коргоого бир топ аракеттер жумшалып жатканына карабастан кемчиликтер бар дейт президент. Мисалы, интернатка жөнөтүлгөн балдардын саны азайган жок жана жерлерде социалдык кызмат көрсөтүүлөр жетишсиз. Ошондой эле социалдык коргоо, асыроо, камкордук жана көзөмөл системасында кемчиликтер, коррупциялык элементтер деле жоюла элек. Коомдо коргоосуз калган балдар зомбулукка, кемсинтүүгө дуушар болгон учурлар көбөйүүдө, деди президент Сооронбай Жээнбеков. Тарыхы ата-бабалардын улуу жолу мындай көрүнүштү жериген коом, гуманисттик дөөлөттөрдү карманган өлкө катары кырдаалды жакшыртуу үчүн кескин чараларды көрүүбүз абзел. Мамлекеттик жана жергиликтүү органдар, мамлекеттик эмес уюмдар, жалпы коомчулук жапа-тырмак киришип бул жагдайды өзгөртүүбүз зарыл. Буларга кошумча биз ички мамлекеттик саясатыбызда өзгөчө эске алуучу дагы 3 чакырык бар. Биринчи, 2030 жылдан баштап Кыргызстанда калктын картаюусу башталат. Башкача айтканда, улгайгандардын саны 10%-дан аша баштайт. Ошол убакта 18 жашка чейинки балдардын саны азыркы 33%-дан азайып, 29%-га чейин төмөндөйт. Экинчи, биз региондагы эмгек өндүрүмдүүлүгү эң төмөн өлкө болуп жатабыз. Төмөнкү квалификациялуу адамдар талап кылынган экономиканын структурасы бул 30 жыл мурдагы саясаттын кесепети. Үчүнчү, келе жаткан санарип жана инновациялык технологиялардын заманы жогорку квалификациялуу кызматкерлерди талап кылат. Бирок бүгүн 7 жаштан 14 жашка чейинки балдардын ичинен 51% гана эсептөө жөндөмүнө ээ болушкан. Бул чакырыктарга туруштук берүү үчүн балдардын саламаттыгы, эрте жашында өнүгүүсү, мектепке чейинки жана мектептеги билим берүүнүн жеткиликтүү жана сапаты абдан маанилүү багыттар. Кыргызстанда 2 миллион 300 миңден ашуун бала бар. 12 миңдей балдар үйлөрүндө тарбияланууда. Алардын 5%-га жакыны тоголук жетим болсо, калгандарынын ата-энелери бар. Бирок ар кандай оор кырдаалдарга туш келгендиктен алар чүрпөлөрүн интернатка калтырып кетишкен.
Кыргызстан деген башка өлкөлөргө караганда биз ошо мейли балдардын укугун коргоо мыйзамы болобу же болбосо өзгөчө өкмөттүк программалар болобу биз башка мамлекеттерге караганда алдыда болуп жатабыз. Бирок ошого карабастан бизде ар кайсы себептеринен бүгүнкү күнү тилекке каршы ушу жетим балдар үйлөрүндө балдар азайып жатканы мындай билинип жатат. Ошо бүгүнкү күнү өкмөт тараптан баланы коргоо боюнча абдан көп каражат бөлүп берет, жарым миллиард сом жыл сайын. Бирок ошол эле учурда биз айтып атабыз, бүгүнкү күнү ошо айыл өкмөттүн деңгээлинде, ошо шаардын деңгээлинде, ошо кайсы жерде кыйынчылыкка учураган үй бүлө жашаган болсо, эгерде убагында ошо үй бүлөгө жардам бергенде, анда биз ойлойбуз көптөгөн балдарды ошо жетим балдар үйлөрүнө жайгаштырбай, ошо үй бүлөнүн чөйрөсүндө биз багып жакшынакай мындай сактап калат элек да. Акыркы тактоолор боюнча 102 000 бала жакындарынын колунда экен. Анткени ата-энелери чет өлкөдө иштейт. Учурда алардын жакындарына түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, документ менен камкордукка алуу иш-чаралары өткөрүлүүдө. Бирок бул иштерди аткарууга социалдык кызматкерлер жетишпейт. Жалпысынан 1000 кызматкер талап кылынат. Ал балдардын баары учетко алынып атат. Алар жакшы шартта жашап атса деле, сабакка барып, окуулары жакшы болуп аткан күндө деле, алар чоочун мындай киши менен жашап атканда, жакын туугандары менен жашап атса деле, алар биздин көзөмөлдө болуш керек. Ошонун негизинде мына эң негизги бул табуу иштери да. Анан биз ушул иштерди турмуштук шарт оор кырдаалда үй бүлөлөр менен иштеп атканда эң негизгиси байкалганы бул штаттык бирдик жетпейт. Анан ушул айыл өкмөттөргө биздин ошо оор кырдаалдагы үй бүлөлөрдү кантип табыш керек, кантип иш алып барыш керек алар менен. Ошолор боюнча биз азыр делегирование Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому чыкты, ошонун ичинде иштеп атабыз. Ар бир бала үй бүлөдө жашоого жана тарбияланууга укуктуу деген принцип менен фостердик үй бүлөлөрдү өнүктүрүү аракеттери көрүлүүдө. Родители было сертифицировано. Биз өлкө боюнча фостердик үй бүлөлөрдү окуттук. 132 ата-энеге сертификат берилди. Алардан 62 фостердик үй бүлө түзүлдү. Анда 145 оор абалга туш келген балдар тарбияланууда. Фостердик үй бүлө болууну каалаган Нурланбек Мамиев да жубайы экөө окуудан өтүшкөн. Алар балдар үйүнүн ата-энеси бар, бирок кыйын кырдаалга туш келген 2 кызды алып багышууда. Бул үчүн аларга айлык төлөнүп берилет. Детдомго барсаңар, өзүңөр эме болосуңар. 2 кыз эмес, ошо 20 деле алгың келет да. Чоңу 2 жаш, кичинеси 1 жаш. Бизге алганыбызга көп болду элек. Где-то канча болду? 15 күн. 15 күн болду да. Жакында эле алдыңыз. Зато үйгө кирсең бычак чайып тосулат. Бүгүнкү форумда балдарды коргоо боюнча актуалдуу зарыл маселелер ачык талкууланды. Ошондой эле аларды чечүүнүн натыйжалуу жолдору сунушталып, улуттук форумдун резолюциясы кабыл алынды. Архат Жаныбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. Биз чет өлкөлөрдө иштегенге мажбурбуз. Бүгүн Бишкектин Максим Горький атындагы скверинде мигранттардын үнү аталышындагы акция өттү. Ага миграциянын айынан жакындарын жоготкон жана чет жакта жүрүп кыйынчылыктарга кездешкен жарандар катышты. Иш-чарага Россияда эмгектенип жүргөн мекендештер дагы чакырылып, алар олуттуу маселелерди тизмектеп беришти. Айтымдарында эмгек мигранттары арасында эң көйгөйлүү маселелердин бири чет өлкөдө көз жумган кыргызстандыктардын сүйүгүн мекенине алып келүү. Теманы Кайры Жайлыбекова улантат. Ар бир мекендештин сөөгү өз мекенине коюлушу керек. Биздин дагы шайлоого укугубуз бар. Балам ачка калбаш үчүн мигрантмын, пенсия фонду чечилсин. 120 депутат ак үйдө отурганда мына дал ушунда ураандар менен чет жакта тышкы миграцияда жүргөн мекендештер көчөгө чыгышты. Аларды тынчтык митингге чыгууга учурдагы миграция көйгөйү жана алардын чечилбей жатканы себеп болгон. Мигранттын үнү аталышындагы акция Бишкектеги Максим Горький атындагы скверде өттү. Күндүн аптаптуу ысыгына карабай, митингге тышкы миграциянын айынан жакындарын жоготуп, чет жакта жүрүп көптөгөн көйгөйлөргө кездешкен жарандар катышышты. Россияда күн көрүп жүргөн мекендештер да чакырылып, өздөрүнүн башынан өткөн окуялар туурасында айтып беришти. Көп жылдан бери мигрант болуп жашап жүрөбүз. Эми кеми 10 жылдан 15 жылга чейин 86 жаштагы Гулипа Абдиева 4 жыл мурда кызын жоготкон. Ал катардагы мигранттардай эле иштеп, бир туугандарын бутунан тургузам деп Москва шаарына жөнөп кеткен. Көп узабай Гулипа апанын 42 жаштагы кызы жашап жаткан батирден из чыгып кайтыш болуп калган. Бирок бул суук кабарды үй бүлө 1,5 ай өткөн соң гана уккан. Маркумдун сөөгү алгач 1 жума моргко жайгаштырылып, андан соң жерге берилген. Гулипа апа бөтөн жерге жашырылып калган кызынын сөөгүн өз мекенине алып келүү үчүн тийиштүү мекемелерге кайрылып, какпаган эшиги калган эмес. Бардыгы акча маселесине такалып жатканын түшүнгөн соң 100 000 сом өлчөмүндө насый алган. Бирок карыянын үйүнө уурлар келип, аны да кымырып кетишкен. Көмгөндөн кайра алып чыгыш кыйын экен да. Алып чыккан баарына бардым.
айтсак эле жок, кайра алып чыга албайбыз. Ички иштер министри ошентип атат. Тышкы иштер министри ошентип атат. Жок, алып чыга албайбыз. Кайра өлгөн кишини кайра чыгарып Бишкекке алып келиш оңой эмес. Баланча акча керек дейт. Бир жакшы сөз айтпай койду. Сиздин ага күчүңүз жетпейт. Ала албайсыз, кызыңыз кала берсин ошол жерде деп айтып атышат да болгону. Жаш балдар да айтты. Үйдө эле отура бериңиз. Барбаңыз Москвага деди. Барганым жок. Үйдө эле отурдум. Анан эле кабар келип калды. Бүгүн түнү кызыңыздын сөөгү келет аэропортко. Мүрзөнү да каздырып, бардыгын даяр кылып койгон экен. Ошо жерге алып келип эле эмеден келип эле аэропорттон келип эле коюп койду. Жүк 200 маселеси бир үй бүлөгө гана тийиштүү эмес. Бейрасмий маалыматтарга караганда Кыргызстанга жылына 400гө жакын тышта иштеп жүргөн мекендештерибиздин сөөгү келет. Аны мекенине алып келүүдө мамлекет 50 000 сом өлчөмүндө жарым-жартылай жардам берет. Бирок ал көйгөйдү деле чече койбойт. Мигранттардын айтымында чет өлкөдө иштеп жүргөн адамдын көзү өтүп кетсе, мекендештери кол кабыш кылып акча чогултушат. Жүк 200 бул эң чоң көйгөй. Мисалы жүк 200'дү мурун bir kişi, iki kişi жардам бере турган болсо, азыр мына мисалы Жет областынын өзүнүн ынтымагы түзүлүп, эми коомдо коот да, Ысыкөл, Нарын, Талас, Жет областынын ынтымагы түзүлүп, ошонун төрайымдары бар. Азыр эгер Нарындан же Көлдөн же Оштон каза боло турган болсо, ошо Оштук бир туугандар же Нарындык бир туугандар 100 сомдон 200 сомдон чогултуп, 100-200'дү жөнөтүшөт бул жерге. Бирок все равно проблема. Эмнеге проблема? Двойной проблема. Бул жерге барабыз өзүбүздүн грузубузду өзүбүз жөнөтөбүз да. Бул жерде мамлекеттен эч кандай деп айтпайм, какой-то проценттин жардам берип атат, бирок муну толугу менен 100% чечип берсе деген ой да. Учурда чет жакта иштеп жүргөн мекендештер Кыргызстандын экономикасынын 3/4 бөлүгүн кармайт. Ал эми мигранттар кабылып жаткан кыйынчылыктарды тизмектеп көрсөк, алардын орчундулары каттоо, пенсиялык фонд маселеси. 34 жаштагы Кубанычбек Осмонбеков Россияга 2007-жылы иштеп кеткен. Алгач бармен болуп эмгектенип, бара-бара жеке ишканасын ачкан. 12 жыл өз жергесинен тыш жүрсө да, Россиянын жарандыгын алган эмес. Буга мекенчил сезимдер себеп болгон дейт. Бирок убагы жеткенде жаш ишкер Кыргызстандан, Россиядан да пенсиялары күмөн. Жакында Евразиялык экономикалык комиссиянын бир жакшы сунушу болду. Ошо Евразия өлкөнүн жарандарына баарына толук пенсия бирдей төлөнсүн депчи. Мисалы үчүн буга чейин мен чет элде 12 жыл болсо, ошо 12 жылым жөн эле текке кетти деп айтсам болот да, себеп деген андай учур болгон эмес да. Мен Кыргызстандын жаранымын. Кыргызстандын жараны бирок Россияда ишкерлик кылам. Эми ошо комиссиянын сунушу орындалса, пенсияны Кудай бурса биз Россиядан алганга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Улуттук статистикалык комитети тышкы миграцияда жүргөн кыргызстандыктардын саны 800 000ге жакын деп билдирип келет. Бирок бейрасмий маалыматтарга таянсак, мигранттардын саны 1 миллиондон ашат. Чет өлкөлүп иш издеп кеткен мигранттардын 620 000ге жакыны Россияда болсо, калгандары Казакстан, Түркия, Америка жана Европа өлкөлөрүндө жүрүшөт. Адистер дал ушул миграция маселесинен улам каарлар уюттолуп, ата-энесинин кароосунан калган балдардын саны жыл сайын өсүп жатат дешет. Кайыр Жайлообекова, Урбат Мамбеталиев, НТС. Айылдык парламенттин атына көө жапкандар. Акыркы убакта жергиликтүү кеңештин депутаттары эл үчүн жасаган жумушу менен эмес, күмөндүү иштери менен аты чыгууда. Бири ири суммадагы пара алып жатканында кармалса, экинчиси адам өлтүрүүгө шектелип, эл аралык издөөгө алынган. Арасында чоң муштумдар дагы кезигет. Кече Төмөнкү Чүй айылдык кеңештин депутаты аялын кызганган күйөөсү тарабынан сабалды. Жергиликтүү кеңештин депутаттары аралашкан жагымсыз иштер тууралуу Нурзада Сыдыкбекова айтып берет. Көкала болуп сабалып, оор абалда ооруканага түшкөн бул адам Чүй областынын Төмөнкү Чүй айылдык кеңешинин депутаты Алмахмат Жороев. Эле күн кече кечки саат 7 чамасында Төмөнкү Чүй айылында жоон топ балдар арматура лом менен ур токмок алып, каналдын жээгиндеги аңга таштап кеткен жеринен туугандары табышкан. Депутат кара куштан жаракат алып, баш мээси чайкалып, 5-6 кабыргасы сынган. Кыз калганы 24-ндө кечки 5-6 экен. Уже тааныган эле адамдар сабап кетиштир. Приемный покой деген отделение бар, ПУДО деп коет. Ошол жерде дежурный врачтык хирургдар бар. Анан ошолор жаткызып, травмасын көрүп, травматологияга турушуптур. Абалынын состояниясы относительно удовлетворительный, бирок история боюнча ближе к средней тяжести деп кетиптир да. Относительно удовлетворительный, ближе к средней тяжести деп коет ошо по история боюнча.
Депутат Алмахмат Жороев анын кошуналары эле сабап кеткенин айтууда. Айдоо аянтында жүргөн жеринен бир айылдашы чакырып, машинага салган бойдон төмөнгү чүй айылынын четине алып барганда 6 киши күтүп турганын, барар менен аны жабыла сабай баштагандары эл өкүлүнүн эсинде калыптыр. Алмахмат Жороевдин айтымында чыр чатакка пикир келишпестик себеп болуптур. Жергиликтүү кеңеш депутатымын. Була мени көрө албайды, депутат мен. Университеттер тартып атам, тияк атам. Кайгы мен чуркайм да. 2 жыл мурда иттери бар экен, жолда жаткан экен. Жанагы ит баса калды. Хай деп мен ташты алсам ит качты. Бирок тиштеген жок, баланы ушундай эле басты. Ташты уруп жүргөсөм, дарбазанын ичинде жанагы балдар мени урган балдар. Энеси менен отурган экен. Воротага таш тийди деп чуркап чыктылар. Эмне урасың деди. Ошонун бери мага өчүгүп калгандар, сүйлөбөйттөр. Бирок жабырлануучунун айткандары менен Чүй областык милициясынын версиясы дал келбей жатат. Укук коргоо органдарынан алынган маалыматка караганда чырдын башы кызганычтан улам чыгыптыр. Кол салган адамдардын бирөө кармалып, депутатты урт токмокко алуунун себептерин төкпөй чачпай айтып берген. Кылмышка шектүүделип ошо Нижний Чуйский айылынын эле бир тургуну кармалган. Аны суракка алганда ал болсо ошо 4 ай мурун анын аялы менен жана ошо жабыркаган адамдын мамилесин билип калып, ошонун кесепетинен ажырашып кеткендигин билдирген. Ошо 4 айдын ичинде ошо жабырлануучу менен кармалган адамдын ортосунда пикир келишпештиктер болуп, уруш чатак чыгып жүргөндүгү аныкталган. Ошол эле күнү ошо 24-июнь күнү болжол менен 7:30 чамасында кечке Өкөн оросунда уруш чыгып кетип, кесепетинен ошо кармалган адам жаракат келтирген. Акыркы 2 жылдын ичинде жергиликтүү кеңештин депутаттары аралашкан күмөндүү иштер көп катталып жатканы байкалат. Алардын криминалдык иштерге малынып, мушташтарга катышып, жада калса атышууларга чешеси бар деген маалыматтар чыгып келет. Бул жагынан алганда Токмок шаары чыр чатактан баш чыкпаган депутаттары менен элдин оозуна көп алына турган болду. Өткөн жылы Токмок шаардык кеңештин депутаты Тынайжан Сейитов айылдашын бычактап салды деп айыпталып, кылмышка шектүү эл аралык издөө жарыяланганда 8 ай өткөн соң гана милицияга өзү келип, бирок үй камагына чыгарылган. Токмоктогу мушташтардын биринен Чүй айылдык кеңешинин депутаты 28 жаштагы Тилек Сейитбековда киши колду болгону маалым. Эл өкүлүнүн өлүмү менен аяктаган бул окуя быйыл март айында Токмок шаарынын мэриясынан анча алыс эмес жерде Борбордук көчөнүн так боюнда болгон. Ал эми Токмок автожол чек ара бекетинде болгон атышууга Токмок шаардык кеңешинин депутаты Кубанычбек Кочкорбаев менен Жогорку кеңештин депутаты Урматбек Самаевдин тиешеси бар экени айтылып, бирок парламентарий бул дооматтарды четке каккан. Албетте, жергиликтүү кеңеште дагы атайын комиссиялар бар. Эгерде кандай бир чуулгандуу ишке тирешеси болгон болсо, аны жалпы сессияда карап, алып чыгып, маселени коюп, бизде жогорку кеңеште мисалы регламент, Конституциялык комитетте регламент дагы каралат, этика, ошол жерде карап, бир баасын берип койсо туура болот. Сунуштар болуп атат, ушул жергиликтүү кеңештин депутаттарынын деңгээлин көтөрүү боюнча буга чейин тыюу салынганда ошол мектептин жетекчилерин, балдар бакчаларынын, ФАПтардын же больницалардын жетекчилерин депутат болгонго ошол өзүнүн аймагында болбойт деп, жазаларга да мүмкүнчүлүк берелик, деңгээлин көтөрөлүк деген да сунуштар болуп жатат бүгүнкү күндө. Демек ушул кадамдарга барышыбыз керек дейм. Былтыр Баткендеги Лейлек районунун Жаңжер айылдык кеңештин депутаты 32 жаштагы Кубаныч Баяновду дагы белгисиз адамдар үйүнүн жанынан атып, изин суутуп кетишкен. Жарадар болгон эл өкүлү Тажикстандын ооруканасына жеткирилип, бирок өзүнө келбей каза тапкан. Жаңжер айылдык кеңештин депутаты Кубанычбек Баяновду кимдер жана эмне себептен өлтүргөнү бүгүнкү чейин белгисиз. 8 айдан бери кылмышкерлер кармала элек. Нурзада Сыдыкбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС. Кыргызстанга тыштан ташылып келген коондарыбыздар кооптуу болууда. Мамлекеттик ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясы билдирүү таратып, анда кошуна Өзбекстан менен Тажикстандан ташылган дарбыз коондорго көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгын айтылган. Себеби тыштан келген түшүмдөрдө нитраттардын өлчөмү нормадан 2-3 эсеге жогору болуп жатыптыр. Мындай көрсөткүч адамдын саламаттыгына өтө кооптуу дешет адистер. Теманы Дастан Жолдошов улантат. Тарыбызды карасаңыздар, сыртынан жап-жашыл болуп бир сонун көрүнөт. Ичин карасаңыздар, мондай кан сыяктуу, боек сыяктуу.
Бүгүн интернетке тараган бул тасманын ээси дарбыздын сапатынан шек санап жатканын айтат. Ош областынын тургуну базардан дарбыз сатып келип кескенде ичиндеги ширеси кан сыяктуу болуп, ал эми кармалаганда желимсымал болгон. Дарбыздын суусу жууса да кетпей, боектой таасир калтырган. Бул тургундун жемиш ден соолукка зыян тийгизбейби деп чоочулап жатканынан да жөнү бар. Бүгүн фитосанитардык инспекция коомчулукка кайрылуу жасап, текшерүү учурунда базарларда сатылып жаткан коон дарбызда нитраттын өлчөмү нормадан 3 эсеге жогору экени аныкталганын билдирди. Ден соолукка коркунуч жараткан мындай жер жемиштер Тажикстан менен Өзбекстандан импорттолуп жатыптыр. Толкунбек Момунбеков 10 жылдан бери жер жемиш сатып иштейт экен. Ал эми быйыл дарбыз сатып баштаганда 1 жумадай болгон. Ал Жалал Абад областынын Шамалдысай аймагынан дарбыз өстүргөн тааныш дыйкандардан алып келем деп ишендирүүдө. Ал нерсени мен деле уккам, бирок Тажикстандан келип атканда нитраты көп экен депчи. Аны кээ жактан негизи границадан киргизбей коюш керек эле да. Немени нитраты көп дегенден кийин бул жака кирип кеткенден кийин эми элчилик да жей берет, ала берет. Мен 3-күн болду уже Шамалсайдык чыккандан кийин өзүбүздүк кычкана жыл деле биз ушундайбыз, канча жылдан бери сатабыз. Шамалсайдык чыккандан кийин баштайбыз да. Ал эми сатуучу Эрнис Сакеев дагы дарбызды сырткы түзүлүшүнөн карап эле билип койгондордон. Кыргызстанда өстүрүлгөн дарбыздары менен чет өлкөдөн ташылып келгендери кармалап айырмалайт экен. Мисалы, чет өлкөдөн ташылып келген дарбыздын сырты жалтырак тартып, сабагы куурап калат дейт. Оптойдо бүт эмелер ордон текшерген аппараттар полный текшерилет, КАМАЗ. Анан кирет базарга. А биз ошо текшерүүдөн өткөн дарбыздан алып келип сатабыз. Ал эми дарбыз сатып алып жаткан адамдардан сурамжылоо жүргүзгөнүбүздө көпчүлүгү нитратка карабай эле сатып алып жатканын айтышууда. Билбейт экен аны. Болушу мүмкүн эми. Аны базар каяктан алып келатасыз? Тажикстандан алып келатасызбы? Шамалсай бишти уже. Анысын билбейм. Баары бир алып атасызбы билбейм. Эмне кыласың? Жеш керек болот. Жаңы чыкты, осты иш керек, жеш керек дегенде. Билбейм, бу Шамалсайдыкы да. Шамалсайдыкын алып жеп атабыз. Жакшы эле. Биринчи чыккандарда болуш керек, химикат колдонуп да, анан кийинкилери таза бышат да. Сиз качантан бери алып? Бул 3-чү жолу алышым. 3-чү жолу. Дарбыздын жеп көрдүңүз? Дарбыз жеп көргөн жок. Жеп көрдүк, бирок мен өзүм алган жокмун да. Дарыгерлердин айтымында жер жемиштерге кошулуп өстүрүлүп жаткан нитраттар адамдын ден соолугу үчүн өтө кооптуу. Былтыр жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасында коон дарбыздан уулангандардан ондогон адамдар кайрылышкан. Адистер жемиштин бул түрүн август айында жеген оң деп кеңеш беришет. В этом году быйыл коон дарбыздан уулангандар азырынча бизге кайрыла элек. Бирок былтыр бул убакта тамак аштан, анын ичинен дарбыздан уулангандар көп болушкан. Мен ошол эле маалда жарандарга кайрылып кетмекчимин. Ар бир жер жемишти өзү нактап ышкан маалында эле жеңиздер. Антпесе нитраттар ден соолукка кедергисин тийгизбей койбойт. Базарларда нитрат нормадан 3 эсе жогору коон дарбыздар сатылып жатканы айтылган менен текшерүү органдарынын баш көтөргөн азырынча байкала элек. Дастан Жолдошев, Нурбек Капаров, НТС. Дарак канталасынан өз алдынча арылууну каалаган тургундар ар кандай химиялык заттарды колдонуудан алыс болуулары зарыл. Адистер бул аракет биринчи кезекте ден соолукка кооптуу экендигин эстен чыгарбоо керек дешет. Ал арада Бишкекти дарактардын канталасы каптоодо. Экологдор бул көрүнүш өзгөчө жаз айларында отургузулган көчөттөргө залакасын тийгизет деп чоочулашууда. Бак дарактарды зыянкечтерден арылтуу милдети кайсы мекемеге жүктөлгөн? Теманы Мерим Мамбетова улантат. Бүгүнкү күндө мындай жагдайды Бишкектин көптөгөн үйлөрүнөн көрүүгө болот. Баш кала тургундарын турак жайларын 1 айдан бери дарак канталары каптоодо. Терезе балкондордон кирген майда курттардан тажаган шаар тургундары күтүлбөгөн коноктор тартылган видеолорун интернетте байма-бай бөлүшүп жатышат. Адистердин айтымында бул убактылуу гана көрүнүш. Аба ырайынын температурасы кичине төмөндөгөндө дарак канталары азаят деп кепилдик беришүүдө. Это резкий перепад климата. В действительности в этом году сами заметили. Өзүңүздөр көргөндөй жаз мезгили аябай жаанчыл болду. Жай болсо ысык болуп жатат. Мындан улам дарак генелери көбөйүп кетти. Биз сейил бактардын аймагын химиялык заттар менен тазалап жатабыз. Бирок турак жайларды химиялык заттар менен тазалай албайбыз. Анткени ал адамдын ден соолугуна зыян. Бишкектиктердин тынчын алган майда жандыктар адамдын ден соолугуна кооптуу эмес, себеби алар кишилерди чагууга жөндөмсүз дешет адистер. Ал эми Бишкек шаардык мэриясы болсо дарак канталасынан коргонуу үчүн терезе эшиктерге атайын торборду тагып алуу керектигин айтышууда. Эгер бул кеңеш да жардам бербесе, анда айыл чарба министрлигине кайрылуу керек экен. Себеби бак дарактарды зыянкечтерден арылтуу дал ушул мекеменин түз милдети дешет мэрия өкүлдөрү. Бирок айыл чарба министрлигинен маалымдашкандай, бүгүнкү күндө мекеме дарак канталарынан башка маанилүү көйгөйлөр менен алек экен. Бул проблеманы эң биринчи ушу күрөшүү, бул мэрия, шаардык мэриянын ичиндеги зеленхоз жашылдандыруу ишканасы жүргүзүш керек. Эмне үчүн дегенде, ошол ар бир бактарак, ар бир көчөттөр именно ушул Бишкек шаарынын балансында турат да.
И Бишкек шаарында ошо Зеленстройдо өзүнүн дагы службасы бар. Именно вот защита растений, именно ошол өсүмдүктөрдү коргоо. И булардын дагы ошо спецтехникалары бар. Ошондой эле Даракан талаасынан арылууну каалаган тургундар санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборуна да кайрылса болот. Бирок мекемеден билдиришкендей жашоочулар дарылоого кеткен чыгымды төлөп берилөөрү керек экен. Анын суммасы батирдин чарчы метринен, анын ичиндеги эмеректердин санынан жана коротулган химикаттарга жараша болот. Центр госсанэпиднадзора мы можем... Биз калктын аярлуу катмарына, балдар үйүнө, карлар үйүнө бекер кызматтарды көрсөтүп келебиз. Албетте, бардык пенсионерлер үчүн иштерди бекер аткара албайбыз. Албетте, бардык пенсионерлер үчүн иштерди бекер аткара албайбыз. Бизге кат жүзүндө арыз менен кайрылсаңыздар, мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша жардам берүүгө даярбыз. Эколог Эмил Шукуровдун айтымында шаарда зыянкечтердин пайда болушу калаадагы биологиялык абал начар эместигинен кабар берет. Бирок Даракан талаасын жайылып кетиши үчүн жоопкерчиликти эч ким мойнуна алгысы келбегендиги кейиштүү дейт ал. Себеби бак-дарактар тигилип жатканда зыянкечтерден коргоого багытталган заттар менен азыктандырылышы керек. Бул ыкма өзгөчө жазында тигилген көчөттөргө тийиштүү. Себеби дал ошол бак-дарактар биринчи кезекте зыяндуу курттардан жапа чегет экен. Прежде всего должны озаботиться. Гене менен башка зыянкечтердин бирдей капташы жаңы отургузулган бак-дарактар үчүн аябай кооптуу. Андыктан быйыл отургузулган дарактар келерки жазда соолуп калбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ошондуктан дарактарды сатып алууга кайрадан тендер жарыяланса таң калбайм деле. Акыркы 5 жылда Кыргызстанды зыянкеч курттар каптаган менен быйыл өзгөчө экенин байкоого болот. Буга кошумча алардын жагымсыз жыты да шаар тургундарын жийиркентүүдө. Аны менен адистер Даракан талаарынан өз алдынча арылууну каалаган тургундарды ар кандай химиялык заттарды колдонуудан алыс болууга чакырууда. Бул биринчи кезекте ден соолукка кооптуу экенин эстен чыгарбоо керек дешет алар. Мерим Мамбетова, Алтынбек Каныбек уулу, НТС. Мына ушундай маалымат менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар.